Бишкекте Lexus RX 350 үлгүсүндөгү унаа ала салып кетти. Маалыматка ылайык 13-июнга караган түнү саат 12:40 чамасында Бишкек шаарынын 18 жаштагы тургуну Масалиев көчөсү менен батыш тарапка бара жатып, Ынтымак паркынын тушунан унаасынын рулуна ээ боло албай калып, жолдун боюндагы боржорду сүзүп, ала салып кеткен. Айдоочу ооруканага жаткырылып, учурда тиешелүү экспертизалар дайындалды деп жазылат маалыматта. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кытайдан аткезчилик жол менен товарлардын реалдуу көлөмүн азайтып келүү фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-бөлүгүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануунун негизинде козголгон кылмыш иши тергелип жатат. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тарта бир нече жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлдөрү Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, тараза күбөлүктөрүн бурмалоо аркылуу ташылып келинген жүктүн салмагын өзгөртүшкөн. Анын негизинде бажы төлөмдөрүн төлөө шарттары менен андан ары эсептөө жүргүзүлгөн. Бул факт боюнча Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын Ош бажы процедуралары борборунун бажы эрежелерин сактоо боюнча тобунун 2 инспектору, ошондой эле компаниялардын өкүлдөрү кармалды. Учурда мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо, бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Эртең 14-июнда Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, саат эртең мененки 9:00дон кечки саат 20:00го чейин Сельский суу алгычында жана шаардагы таза суу түтүктөрүндө профилактикалык оңдоо иштерине байланыштуу Туңгуч кичи району, Рухи Мурас конуштарында суу берүү убактылуу токтотулат. Борбор Каранын мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.